Президент айтты ғой, маселе көтөрүлгөн карыздар боюнча 2021 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин болгону 84,4 миллион доллар карыз калдык деди. Эсиңерде да. Бирок мына мен көргөзүп берейин. Бул Каржы министрлигинде эл аралык катнаштар боюнча управлениянын начальниги Нурбек Акжолов деген айтып атат. Нурбек Акжолов расмий өкүл Минфинде. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат. Президент айтып атат, биз болгону мына 1,5 жыл иштеп атам, 84 миллион доллар кредит алдык деп. Ал айтып атат, баш аягы 753,3 миллион доллар карыз алдык деп атат. Анын ичинен 466,8 миллион доллар бул кредит, 291,5 миллион доллар бул грант деп атат. Ушул эле Нурбек Акжолов менен Данияр Амангелдиев, министр экономика айтып атат. Бюджетти колдоо боюнча Азиатский банк бизге 80 миллион доллар бөлүп берди. То есть 190 миллион суралган, 80 миллиону келди, биз поддержку бюджета деп бөлүп атабыз деди. Бирок президент айтып атат, 2021 жылы 30 жылдын тарыхында биринчи жолу профицит менен чыктык деди. Туурабы? Анда эгерде бюджет профицит менен чыкса, кредит алуунун эмне кажети бар? Эмне кажети бар? Мына Акылбек Жапаров жакында Америкага барып келди, 150 миллион доллар сурап келди. Анын 50% грант, 50% кредит. Анын көп бөлүгү бюджетти колдоого кетет. Ушундай эле нерсе болуп атпайбы? То есть президенттин айткандарын өзүнүн эле кол алдындагы балдар жокко чыгарып атат. Биз кимге ишенишибиз керек? Президенттин айткан сөзүнөбү? Президент айтып атат кабар агенттигинде. Же расмий булактаргабы? Мына эки Минфиндин өзүнүн сайтында турган булак, бул ушул атай келишимдерге кол коюлган келишимде парламентте ратификациядан өтүп аткан жана өткөн кагаздар. 758 миллион жалпы карыздын көлөмү. Эми тышкы карыз боюнча жаңы бийлик келатканда айтпады беле? Эч коркпошубуз керек. Карыздарды Кудай кааласа 4 жылдан 5 жылга чейин толугу менен кутулабыз деген сөз болду беле? Болгон. Бүгүн карыз өстү. 2020 жылдын аягында жаңылбасам 4,8 миллиард доллар болчу. 4 миллиард 800 миллион доллар болчу мамлекеттин карызы. Эми карап туруңуз. Мына 28 февраль 22 жылга карата Кыргызстандын жалпы карызы 5 миллиард 119 миллион доллар. Ушунун ички карызы 817 миллион, тышкы карызы 4 миллиард 300 миллион доллар. Карыз өстүбү? Өстү. Биз 5 жылдын ичинде кутулгандын ордуна биз карызды көбөйтүп атабыз да. Анан экономиканын өсүшү боюнча кантип кеп кылабыз?